Урматтуу кыргызстандыктар, кымбаттуу достор. 10 январь күнү биз өлкөбүздүн жашоосундагы эң маанилүү чечимди кабыл алабыз. Бул күн биз үчүн өлкөдө көптөгөн жылдардан бери кыйынчылыктардан арылууну көздөгөн, асыл тилекти орундатуудагы эң маанилүү күн болуп калмакчы. Барыңыздар шайлоого келиңиздер. Ар бириңиздер өз тандооңуздарды жасайсыздар. Кандай өлкөдө жашайсыздар? Чечим сиздерде. Кандай бийликти каалайсыздар? Күчтүү бийликтиби? Адилет жана элдик баарыбыз үчүн жоопкерчиликти ала алган бийликтиби? Же мыйзамсыздык, коррупция, жоопкерчиликсиздик жана саткынчылык өкүм сүргөн жашоого кайра кайтып барганыңыздар келеби? Башаламандык менен жакырчылыктан кутулуңуздар келеби? Ар бирибиз өз тандообузду жасашыбыз керек. Биздин эртеңки келечек кандай болот? Ар бирибиз жоопкербиз. Өлкөнүн тагдырын чече турган жана чечкиндүү аракетке бара алган адамды тандап алууга биз гана укуктуубуз. Элдин тагдыры, балдарыбыздын тагдыры, эртеңки келечек ар бирибиздин колубузда. Сиздер өз жүрөгүңүздөр менен акыл эс жана абийирди бийик коюп, акыйкат тандоо жасоого тийишсиздер. Сиздердин ар бириңиздер, мен да баарыбыз жаңыланууну күтүүдөбүз. Биз жашообузду жаңы барактан баштоого татыктуубуз. Биздин мамлекетти ондогон жылдар бою каалагандай тоношуп, талкалап келген эски коррупциялык түзүмдөргө жол бербеңиздер. Биздин жаңыланууга болгон укугубузду тартып алгысы келгендерге ишенбегиле. Биз жарандарыбыз үчүн ак иштей турган бийликти тандап алууга мүмкүнчүлүк алдык. Алдыбызда турган сыноолордон ынтымак менен бирге өтө алабыз. Кымбаттуу кыргызстандыктар, алдыдагы жаз айларында бизди олуттуу сыноолор күтүп турат. Биз кризистен чыгып, жаңылануунун жана гүлдөп өнүгүү жолуна түшүү үчүн болгон күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Шайлоодо ким утуп чыкпасын, биз жаңы шайланган президенттин тегерегине чогулуп, аны колдоого алуубуз абзел. Эртең кандай өлкөдө жашайбыз? Ар бирибиз жоопкербиз. Шайлоого келиңиздер. Өзүңүздөрдүн, балдарыңыздардын келечеги, мекенибиздин тагдыры үчүн добуш бериңиздер. Каныбек Иманалиев сүйлөп жатып мага тийишип кетиптир. Агатай, биринчи шайлоодо 1% ашык ала албайсыз. Мен сизге караганда мамлекеттен 1 сом алган эмесмин. Артым таза. Сизде болсо чоң коррупциялык ишиңиз бар. Жакында ачыкка чыгат. Сүйлөгөндөн мурда мага окшоп Швейцариядан чоң окуу жайды бүтүп келиңиз. Чоң инвестициялык фонддо иштеп көрүңүз. Так какабай орусча сүйлөгөндү үйрөнүңүз. Дегиле орусча единица салып алып анан сүйлөчү байке, деп жазат Мелис Аспеков өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Алмамбет Шыкмаматов: карапайым калк улуттук лидерге суусап калыптыр. Калгандарына ишенбей калдык деп айтышууда. Журт мүдөөсү менен эсептеше турган учур келди. Эл талап койгондон кийин Садыр Жапаровго жол ачалы. Экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов Азия News гезитине маек берип, президенттикке талапкер Садыр Жапаровго кандайча кошулуп, аны эмне үчүн колдоп жатканынын себебин айтыптыр. Садыр Жапаров түрмөдө жатканда эле колдоп жүргөм. Элдин баары билет. Жапаров бошосун, акталсын. Жапаровго боштондук деп митинг уюштуруп жүргөндөрдүн катарында сап башында болчумун. Текебаев менен Жапаров түрмөдөн чыксын, адилетсиз болуп калды деп какшап келгем. Анығында Абдел Сегизбаев УКМКны жетектеп турганда репрессия болуп көрбөгөндөй күч алган. Ал УКМКнын атын булгаган адам. Садыр Жапаров 4 жыл сыртта жүрдүм, 3 жыл түрмөдө олтурду. Баш аягы 8 жыл мамлекетти гүлдөтүп жибергенге тоскоолдук жараткан жок. 8 жылда биз парламентаризмди кура алган жокпуз, коррупцияны да жеңе албадык. Тескерисинче коррупция гүлдөп кетти. Кадр саясатын плинтус деңгээлине түшүрдүк. Мамлекеттеги башаламандык элдин жанын кашайтып бүтүрдү. Бул көрүнүшкө бардык саясий ишмерлер, алардын ичинде менин дагы моралдык күнөөм бар. Жоопкерчиликти эч ким моюнга алгысы келбейт экен. Өзүмдүн жоопкерчилигимди мойнума алып, Садыр Жапаровду колдоп, командасына кошулдум.
Элдин көпчүлүгү да колдоп жатат. Анткени карапайым калк улуттук лидерге суусап калыптыр. Калгандарына ишенбей калдык деп айтышууда. Ооба, Жапаровдун мойнуна кандай гана оор жүк жүктөлүп, татаал миссия, катаал шарттар турганын сезип турам. Журт мүдөөсү менен эсептеше турган учур келди. Эл талап койгондон кийин Садыр Жапаровго жол ачалы, тарыхка бир кылчайып үмүт кылып жашайлы. Абдил Сегизбаев Алмамбет Шыкмаматовго кылмыш иши козголгондо эмне сөздү айт десеңер айтып, керектүү сөздү сүйлөп, парламентте силердин камчыңарды чаап берейин деп келген. Алмамбет Шыкмаматов агабыз Алмамбет деген атка татыктуу эмес, алатын алмаштырыш керек. Адамды сатып кетүү боюнча өзүнүн позициясын өзгөртүү боюнча абдан чебер болуп алыптыр, деп билдирди Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер УКМКнын экс-төрагасы Абдил Сегизбаев. Менин эсимде, мен УКМКда иштеп турганда бул кишиге иш козголгон. Ал эсеп палатасында иштеп туруп, өзүнүн жеке менчик машинасын эсеп палатасына саткан экен. Ошондо ортомчуларды салды эле. Силердин камчыңарды чабып берейин. Парламентте эмне сөз айт десеңер айтып берейин. Силерге керектүү сөздү сүйлөп берейин деп. Ошондо аябай таң калдым эле. Ушундайда туруксуз адам болобу деп. Мен кээ бирде эстейм да, бүгүн да жана жеңиш аянтында дагы митинг өткөрдүк эле. Ошол жерди да эстедим. Шыкмаматовдой адамдар учурунда полицай болуп иштеген да. Жакындарын сатып, жаңы бийликке кызмат кылып. Анан ошол кишини эстесем, полицайдын образын элестетем. Кудай сактасын, мындай достон, мындай жактоочудан. Бирөөнү устатым деп мактап жүрүп, эми башка адамга кетип калды. Аны да жарга түртөт. Майда адамдын ою да майда болот экен. Кимдин жанында ушундай адам жүрө турган болсо, анын келечеги жок болот. Шыкмаматов кечээ эле жетим тоону Максим Бакиевке байлап, анын Кытайга берилишине каршы чыгып жүргөн. Бүгүн болсо колдоп жүрөт, деди Абдил Сегизбаев. Бул Кыргыз Today Чекит.org. Каркыра маселеси саясий буйрук экенин билип турасыз, Садыр Жапаров. Өзүңүздүн нарындагы штаб башчыңыз Алмамбет Шыкмаматов Каркыраны атайын эле Мадумаровго жабыштырып, саясат жасап жатышат деп айтты. Чубак ажынын арбагын сыйласаңыз болор эле жок дегенде. Жер сатты деп эле кечке тарапташтарыңызга Мадумаровду жамандатып бүтпөй койдуңузго. Мамлекеттен уурдабаса, мамлекеттин байлыгын өзүнө приватташтырбаса, миллиондогон акчаларды эжесинин атынан банкты тоноп албаса, бир туугандарын, кудаларын кызматка койбосо, Мадумаровго эптеп эле күнөө жабуу аракетин кылып ушул Каркыра деп жаманатты кыла албай койдуңар да, Кудайдан коркпойт экенсиңер, деп жазат Орозайым Нарматова өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Канатбек Исаев Иманалиев менен Сегизбаевди шайлоодон кийин камаган жатышат. Канатбек Исаев Токмоктогу жердештери менен жолугушууда Каныбек Иманалиевге кылмыш иши козголгонун айтып, Абдил Сегизбаев экөө шайлоодон кийин кармалаарын ачыктады. Бул боюнча эмиш кептер болуп келсе, эми реалдуулукка айланабы? Ал эми өзүнө жогорку кеңештин төрагалыгын, Бишкек мэрин сунуш кылышканын, бирок элдин келечеги үчүн кызматтардан баш тартып шайлоого аттанганын, Бакиевчилерге каршы күрөшөөрүн шаардана кылды. Сыягы кыл чайнашуу алды да окшойт. Ошондой эле Канатбек Исаев кысымдарга кабылып атканын, аныгында камалуудан да коркпостугун билдирип, чындыкка карай күрөшөөрүн, мамлекеттүүлүктүн сакталышы үчүн аягына чейин турарын бышыктады. Бул Арба Чекит KG. Шамурза Борукулов Садыр Жапаровга кытайларды таңып, өлгөн атасына чейин чукуп, окуй, ат башыда кытайлар логистикалык борборду баштаганы жатат деген алпыртмаларда ушул көзүн торпоктун көзүндөй кылып тостойткон, шымына чычып койгон баладай акырын сүйлөп Посмайткан Молдахматов чыгарган турбайбы? Башканы билбейм, бирок бул жигиттен андайды эч ким күткөн эмес. Сыныктан башканын баары жугат дегендей октябрь айындагы тополоңдо Атамбаевди колтуктап калган болчу. Ал эми жалган жала боюнча Атамбаев, Сапар, Сегизбаевтерге эч ким жетпейт эмеспи? Бул да жаман оор окшойт, жандап койсоң жууп калгандай, деп жазат ал. УКМК Курсан Асановдун жубайы $5 миллион алдамчылык кылган деп шек саналып жатканын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 7 январда тараткан маалыматта президенттикке талапкерлердин биринин жубайына карата сотко чейинки териштирүү иши башталганы айтылат. Анда шектүүнүн аты жөнү жана кайсы талапкердин жубайы экени ачык жазылган эмес. Жазык кодексинин 204 беренесинин негизинде АО деген жарандын арызынын негизинде УК инициалындагы кыргызстандыкка карата сотко чейинки териштирүү иши башталып,
кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталганы белгиленген. Маалыматка караганда талапкерлердин биринин жубайы ири өлчөмдөгү алдамчылык үчүн шек саналууда. Ал 2017-2018 жылдарда арыз жазган жарандын жалпы бизнес жүрүшү үчүн 5 миллиондон ашык доллар алып, аны кайтарбай койгон деп айыпталууда. Ким жөнүндө сөз болуп жатканы тууралуу маалымат берилген жок. Президенттикке талапкерлердин жубайлары жөнүндө толук маалымат жок. Бирок Гулнара Усонканова президенттик жарышка катышып жаткан ички иштер министринин экс-орун басары Курсан Асановдун жубайы. УКМКнын билдирүүсүндө арызданган адам чет элдик инвестор экени жана өлкөгө керек долбоорго капитал салууну көздөгөнү да жазылган. Иш прокуратурага өткөрүлүп берилгени кабарланды. Булак Уачекиткейжи. АКШда Трамптын тарапташтары Ак үйгө бастырып кирип талкалап салышты. 6 январь АКШ Конгресси президенттик шайлоонун жыйынтыгын кароо учурунда Дональд Трамптын тарапташтары Капитолийдин имаратына бастырып кирип барышты. Жыйын токтотулуп, Конгресстин айрым мүчөлөрү имараттан чыгып кетишкен. Башаламандыктан бир аялга ок тийгендиги жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Конгресстин бул жыйыны 20 январга белгиленген. Шайланган президент Джо Байдендин ант берүү аземинин алдындагы формалдуу иш-чара болуп саналат. Бул жолу 14 республикачы сенатор былтыр ноябрда өткөн шайлоодо бурмалоо болду деп Аризона штатындагы добуш берүүнү иликтөө үчүн комиссия түзүүнү сунуш кылышкан. АКШнын учурдагы президенти Дональд Трамп шайлоодо жеңилгенин расмий тааны элек. Булак Коом Чекит пресс.